Бишкек башкы архитектура ишканасы шаардын борбордук бөлүгүн жана эски аянтты Чыңгыз Айтматов атындагы Эмен Сейил багын борбордук алатуу аянтын камтыган аймакты калыбына келтирүү боюнча бир катар эскиздерди иштеп чыкты. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, долбоорлордун максаты каланын эстетикалык көркөмдүгүн арттыруу. Жогорку Кеңештин имаратынын алдындагы аянтта жөө жүрүүчүлөр үчүн ыңгайсыз транзиттик тилкеден башка көрктөндүрүү элементтерин алмаштыруу менен мурда тосмо болгон жерлерге отургучтары бар коомдук жайга айландыруу керек. Алантуу аянтына бак-дарактарды отургузуп, эски фонтандарды башка заманбап фонтандарга алмаштыруу зарыл. Ошентип аянт жылдын бардык мезгилинде жайлуу аймакка айланат. Мындан тышкары аянтка чоң көлөмдөгү ийне жалбырактуу дарактарды, балатыларды отургузууну сунуштайбыз, деп жазылат маалыматта.